Мен Буранада бир гана жолу болгом. 2016-жылы. Мен 12 жашта элем. 6-класста окуучумун. Менин классташтарымдын арасында досторум жок болчу. Мен алардын кереги жок деп ойлочумун. Ал кезде мен өзүм жөнүндө, өз сезимдерим, өз көйгөйлөрүм жөнүндө гана ойлочумун. Мен башка эч нерсеге же эч кимге маани берчү эмесмин. Биздин мугалимибиз мен жана менин классташтарым үчүн Бурана мунарасына баруу үчүн экскурсия пландаштырып жатканымда аябай кубандым. Күн сайын ал экскурсияга канча күн калганын санап, убакыт тезирээк өтүүсүн кааладым. Алгач музейге барып, Бурананын тарыхы менен тааныштык. Бирок ал нерсе жакшы эсимде жок. Эсимде калганы тепкичтер аркылуу жогорууну көздөй чыкканбыз. Тепкичтер абдан тайгак, ал эми коридор тар жана караңгы болчу. Бирок мен кыйынчылыктарга көңүл бурган жокмун. Бул мен үчүн эч кандай деле кыйынчылыкты жаратпады. Эң жогорку кубатка көтөрүлгөндө мен абдан кубандым. Өзүмчө сен кыйынсың, Аделина, сен муну жасадың деп ойлондум. Анан артыма бурулуп классташтарымдын, мугалимдердин, бирге келген ата-энелердин жүзүн көрүп, мен аябай таң калдым. Кээ бирлери коркуп калгандай көрүнсө, кээ бири ыйлап да жатышты. Мына ошондо мен ар бир адамдын өзүнүн сезимдери жана көйгөйлөрү бар экенин, бул жашоо мен жөнүндө гана эместигин түшүндүм. Мен башкалар жөнүндө да кам көрүшүм керектиги жөнүндө ойлондум. Анткени ал окуя мага көбүрөөк түшүнүктүү болууга жардам берди. Өз досторум, ата-энем, жада калса бир туугандарым тууралуу да кам көрүш керек экенин билдим. Биздин мугалимибиз ошол күнү тарых тууралуу үйрөнүшүбүздү каалаганына ишенем. Жана албетте, мунаранын тарыхы маанилүү. Барганыңызда ал жердин тарыхы тууралуу үйрөнө аласыз. Бирок мен үчүн көбүрөөк боорукер болууну үйрөнгөнүм андан да маанилүү деп эсептейм.